Дайыма иншалла Алла таалам ушундай бактылуу жашоо берсин баарыбызга. Бирок бактыбыз билип коюң, Алланын колунда, Алла динге койгон, башка жакка койгон эмес. Ош базарда эт саткан павильондор бар. Ошол жерге барып бирөө ткань издесе табабы? Таппайт да. Каяктан тапсын? Ткань издеген жерге барып эт сураса бул акылы каякта бул не? Алла Таала динге койсо бакытты, сен каяктан издеп жүрөсүң? Биринчи суроом. Олия киши боюнча хадис айттыңыз. Мен ушундай сөздөрдү угуп жүрөм. Олия учат, суунун үстүнөн басат деген сымал. Бул чынбы? Дейт. Чын? Эми мындайда кээ бир адамдарга Алла субханаху ва таала харқи адат деп коет, адатка каршы нерселерди көрсөтүп коет. Караматан. Буну сый катары, буну пайгамбарлардын колунан көрсөтсө мужиза деп коет. Пайгамбар эмес имандуулардын колунан көрсөтсө карамат деп коет. Карамат аулия хак деп биздин эйтикад, акыйдабызда ушундай бар. Биз буга ишенебиз. Бирок мындай, бир адам аябай таква болуп анан кийин эмне үчүн уча албай атам деп кыжалат болбош керек да. Эмне үчүн суунун үстүндө баса албай атам депчи. Сиздин таквалыгыңызга туруктуу болгонуңуз өзү карамат. Таквалыгыңызга туруктуу болгонуңуз өзү карамат. Ал-истиқама, туруктуулук. Бул хайр мин альф карама. 1000 караматтан жогору экен да. 1000 караматтан жакшы экен да булчу. Фаука альф карама, хайр мин альф карама. Истиқама. Туруктуу, мүнөздө туруктуу болуңуз, ишенимде туруктуу болуңуз, Алладан корккондо туруктуу болуңуз, Алладан үмүттө туруктуу болуңуз, бардыгында. Убакыт болуп калды. Экинчи суроом, илим менен билимдин айырмасы. Айырмасы жок. Илим, билим, элим арабча, билим кыргызча. Албетте, кээ бирлер айтып калат мындай деп. Элим дегени эми көбүнчө мынакей дини илимдерге багытталып, билим болгондо бул фунун, кесип, буларды билимге киргизип. Азан айтып коюңуз. Мындай туугандар, азыр заман өтө бузулуп аткан учур. Чөйрө, бир адамдын чөнтөгүндө арамдын бардыгы бар да. Дүйнөдөгү бардык арам бар. Ошон үчүн иманды сактоо, ахиретти оңдоо, бүгүнкү күнү бош убакытты мечитке бериңиз. Өзүңүздү жакшы иш менен алек кылбасаңызчы, каалайсызбы, каалабайсызбы, жаман ишке алек болосуз. Бейиштин жолуна өзүңүздү алек кылбайсызбы, каалайсызбы, каалабайсызбы, сөзсүз сиз дозоктун жолунда алек болосуз. Ошон үчүн ушундай доордо жашап атабыз туугандар. Биз бирибизден артык бизде кыйын эмеспиз, бирок бирибизге болгон жакшылыгыбызды, билгенибизди бөлүшүп атабыз. Ошон үчүн мүмкүн болушунча даватка чыгып туруң. Бул иншалла таквалыгыңызды бекемдейсиз жана элибизге жакшылык таркатканга салым кошосуз. Кудайым буйрсачы, бош убакытпы иштеңиз, жалкоо болбоңуз. Тренировка өтө жакшы. Акча таап, акчаны исрап кылбай, жумуштап, билим алайлы, өнөрүбүздү өркүндөтөйлү, бекер болбойлу. Бул алсыздык, жалкоолуктан пайгамбарыбыз күн сайын эртең менен да кеч дагы паана тилейт эле. Жаман нерсе экен. Көп нерседен кургалат экенбиз. Жашоону текке кетирип, берекеси колдон чыгып кетет экен. Ошон үчүн жарышайлы жакшылыкта. Ага кандай кылыш керек? Өзүбүздү постоянно азыркы алхамдулилля өзүбүздүн кыргыз тилде канча деген баяндар бар, дамыналарда, сабактар бар. Илим алып, илим берип, үйрөнүп, бекер койбой. Сиз 24 саатыңызды бөлүңүз да. Кайсы, канча иштейсиз? 8 саат иштейсизби? Бөлүңүз. Иштегенде да бекер эмес, жакшынакай иштеңиз. Майын чыгарып, сапаттуу бир нерсе кылсаңыз да, мейли, пол жуусаңыз дагы, краскаласаңыз да, кирпич койсоңуз дагы, сапаттуу, майын чыгарып. Жоксо кандай гана окубайлы. Макулбу? Вот ошон үчүн анан кийин
Albatta 5 вакыт намазды мечитте окуганга аракет кылыңыз таксыр. Анча-мынча ылдыйда калып кетсе, эми мейли. Бирок совсем эле келбей коюп андай эмес да. Бул чөйрө бизди өтө башкача тарбиялайт. Ынтымак тарбиялайт, тазалык тарбиялайт, күнөөлөрдөн сактаганга тарбиялайт. Алла менен башка Алланын үйү өзүнчө рахат да. Макулбу? Ошон үчүн иншалла 5 вакыт намазга өзгөчө келип, анан саар кеч зикирге отуруңуз. Саар кеч зикирге отурбасак болбойт. Аз вакыт бөлүп болсун да, алхамдулилла зикирге отуруңуз. Менин досторум бар, университетте алар намаз окушпайт. Мен аларга эмнеден баштап түшүндүрүп, айтып исламга, динге алып келе алам дейт. Караңыз да, түшүндүрүүдө. Бунун мааниси мындай. Сиз канчалык башкага түшүндүрө берсеңиз, өзүңүз ошончо түшүнөсүз. Сиз мынакей алхамдулилла китепте азыр сабакка келип атасыз. Ушу 100дөн 10 болсун деле, 1 болсун деле айтыңыз. Кудайым сизге береке берет. Анан чогуу выходной күндөрдө, дем алыш күндөрдө даватка алып чыгыңыз. Бул жака илимге алып келиңиз башка күндөрү. Иманым алсыз болуп жатат, намазда рахат менен окуй албай жатам. Эмне кылсам болот? Ошол туугандар. Бир жерден жаназа чыгып калса, өлүк жууңуз, барып көр казыңыз, Алла үчүн, акчага эмес. Инвалидтердин үйүнө барып коюш керек анча-мынча. Барып аларды көрсөңүз, Кудай кааласа. Тили жок насааттар да булар. 1 саат, 2 сааттык баяндан көрөк 1 мүнөт жанында отуруп койгон момундай жетиштүү да. Ошон үчүн ушундайлар барып коюш керек. Даватка чыгып коюш керек. Инстаграмда интернет-магазин жүргүзөм. Унага керектүү ар кандай товарларды сатабыз. Клиенттерди кызыктыруу максатында видеолорго, рекламаларга музыка колдонсок болобу? Азыр музыка колдонбойбуз. Бирок музыка менен товарлардын өтүшү жакшыраак болот экенин тажрыйбада көрүп жүрөбүз. Товарлар жакшы өтүшү мүмкүн, бирок береке андай болбойт да. Ошон үчүн жакшы эле кылып атыпсыздар эми, азыр музыка колдонбосоңуздар. Ошол жерде эле кармай бериң. Мен базарда иштеймин. Намазга чыкканда кошуналар сатып коет, үстүнө кошуп, өзүнө да чыгарып, ушул туурабы? Эгерде сиз ыраазы болсоңуз туура. Эгерде жөн эле сатпагыла тийбегиле десеңиз, тийбеш керек. Өзүнүн басына сатып койсо, өзүнүн басына сатыш керек. Андан жогорку эме кошкон адал болбойт. Эгерде кичине кошуп сатып алыңыз десе, болду. Өзү 100 сом эле 110 сомго сатып берди дагы, 10 сомун алды, 100 сомун сизге берди. Нормально. Размери чак калбай калса, чак келбей калса, кошунадан алып сатабыз. Үстүнө кошуп. Анан товар ээсине акчасын беребиз. Нормально эле? Эчтеке эмес. Материал карызга алып, же берип сатсак болобу дейт. Болот. Мисалы азыркы китептерди мен падреализация саттым да. Падреализация сатканыңызда сөзсүз баасы пычылыш керек, убактысы дайындалыш керек. Ким качан берет? Ушул жерге алып келип бересиңби, же мен сени үйүңө барып алайынбы? Же нейтральный жерде бересиңби? Булар чечиш керек. Анан жазып коюш керек. Алла разы болсун. Сатып койгону үчүн чотур берсе, же чотур чыгар деп доолашкан туурабы дейт. Же доолашкан туура эмес. Өзү жүрөгүнөн берип койсо мейли. Эгерчи ага чейин убада болгондон кийин доолашкан бул туура эмес болуп калат го. Акыркы күндөрү подстава көп кылынып жатат. Алардын азабы кандай болот? Кудайым сактасын. Бул мунафыктык, кыянат болот. Өтө чоң күнөө болот. Мен келечекте мекениме, диниме, ата-энеме кызмат кылгандардан болгум келет. Мага дуа кылып коюңузчу. Менин суроом. Алла таалам кабыл кылсын. Азыркы Акжол Махмудов, Жоламан Шаршамбековдор жаштарга жакшы үлгүбү? Алхамдулилла, жакшы үлгү. Жакшы үлгү. Балдар, машалла, намазган балдар экен. Сөздөрүнө тияк-бияк жүргөн балдар эмес экен. Тем более спортто жакшы үлгү. Жалкоолуктан сактануу үчүн кандай дуалар бар? Аллахумма инни ауду бика минал аджзи вал касали деген дуа бар. Жакында кыздуу болдум, акыйкасын берейин
берейин деп туугандарга жана тең туштарга кафеге эле чакырып жатам, кеңеш берсеңиз кандай кылсам болот, жакшы болот. Болот. Эми албетте аракет кылыңыздар, эми эркектер өзүнчө отурсун. Аялдар өзүнчө отурсун. Ушунун ишине баштан эле алып кетиш керек иншалла, Кудай кааласа. Жараткан Алла субханаху ва таала барыбызга кабыл кылсын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.